Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendештер, Line Taxi Parkında işlеген кесиптештер, жакшы салыңыздарбы? Mana biz күткөн 8 январь күнү розыгрышты өткөрүп алдык. Таза, чындык менен эч ким наразы болбойт деп үмүт кылабыз. Баары ошол жерде күбө болушту. Аллах разы болсын, şu Line Taxi Park'ın түзөгөн алып барган Айдын инибизге, Кубанычбек инибизге, ошол жерде коштоп турган, ошолорго жардам берип турган, ар дайым устун болуп берген, жөлөк болгон жана башка шериктерине да Аллах разы болсын. Ошол биз розыгрышты жакшы өткөрүп алдык. Мейман болуп, сый болуп көрүп кайттык. Көңүлдөгүдөй болду. Ар бир белек туткан кесиптештерге насип кылсын, ар дайым жакшылыктарга иштесин. Ошол туугандар, биз бүгүн 10 январь жумушту баштадык. Дагы Line Taxi Park боюнча дагы айта кетейин туугандар, Line Taxi Park'ы болгону суткасына 99 рубль алат комиссиясы болду. Андан башка эч кандай бир тыйын да акчаңыздарды албайт туугандар. Line Taxi Park'ы бир эле Москвада эмес, Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында, Ош шаарларында өтө бир чоң такси парктардан бири. Бул такси паркта бир эле жол жумуш кылып, акчаңызды снимать этип эле ушинтип жүрбөйсүз. Бул такси паркта кече өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ай сайын 2 айда бир ушундай бир розыгрыштар өткөрүп турат. Кече кандай бир инсандар кубанды, Аллах пешенесине жазган экен. Кимдир бирөө телефон утtu, кимдир бирөө акчалай сыйлыктар утtu, телевизор уткандар болду, видео регистраторлор уткандар болду. Акыры баш байгени Аллах сүйгөн бир тууганыбыз утту. Баарына насип кылсын. Ошол туугандар, Line Taxi Park'ына катталыңыздар. Иштеңиздер. Такси паркында өзүнүн сервистери бар. Анан ыңгайлуу шарттары бар. Line Taxi Park'ына катталган болсоңуздар, сервисине барасыздар. Запчас алган болсоңуздар, оңдоткону барганда. Уста акысына акчаңыздар жетпей калган болсо, булар акчасыны уста акысыны бөлүп төлөө жолдору менен ушундай жеңилдиктери бар. Мисалы 4000-5000 запчас алган болсоңуздар, башка жактан келесиздер, уста акысыны оңдоп берет. Уста акысы 3000-4000 болобу, канча болсо дагы Line Taxi Park'ына жаздырып коесуздар. Күнүгө кааласаңыздар 500ден, кааласаңыз 1000 рубльден ошо неме чечип калат. Таксиметрдин өзүнөн эле чечип калат күнүгө. Ошол туугандар, анда жумушту баштайлы. Ишиңиздерге ийгилик. Аллах таалам эки дүйнө бактылуу инсандардан кылсын. Бул жакта бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Аллах таалам ырызыбызды, өмүрүбүздү, иманыбызды берекелүү кылсын. Сиздерге көңүл эфир туугандар. Ушул Фирдавс 571 каналыбызга катталып, лайктан басып, коммент жазып коюңуздар туугандар. 1 мүнөт убактыңыздарды ажыратыңыздар туугандар. Биз да колдон келишинче аракет кылып атабыз. Сиздер да баалап коюңуздар. Жаман нерсе тарткан жерибиз жок. Болгону кимдир бирөөлөргө пайдалуу болсун. Анан бул мактаныш максатында эмес. Көп сөз сүйлөбөйүн туугандар. Анда жумушту баштадык. Subhanalladzi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina munqalibun. Жумушту баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандарга бир жакшы бир кеңеш сиздерге. Кимде ким эрте менен тура албай кыйналып аткан болсо, мен ушу бир жумадан 10 күнчө болуп калып атат.
ошондо Яндекстин заказ берген музыкасыны будильникке коюп алганмын да. Будильникке коюп алсаңыздар, уктап аткан болсоңуздар мына музыканы укканда турасыздар да. Кадимгидей ойготот экен. Уйкуң катуу келсе дагы ушундай жардам берет экен бул дагычы. Мына Яндекстин заказ берген музыкасына укканда ушундай секип турасыздар. Кимде ким кылып көрбөгөн болсо, кылып көрүңүздөр. Анан результатын сөзсүз жазып коесуздар комментарийге. Мына туугандар, биринчи заказыбызды алдык. Азыр клиент күтүп турабыз. 2.70 менен берди. Доброе утро. Здравствуйте. Вернисажная 1. Да, правильно. Что так? Снегу на мне больше. Снег. Биринчи заказыбызды 4,5 километр. Убактысы 11 мүнөт. 600 канча дагы? 600-дан ашыгыраак берди. Кийинки заказыбыз 9 мүнөт жүрөт экенбиз. Күтпөйбү экен. Здравствуйте. Широкопощепниковская, да? Наверное. Дубровка. Дубровка, говорю. Ага. Потом куда-то посылают всех в объезд, я не пойму, что. Экинчи заказыбыз по пути менен берди. По пути менен бергенде бир аз акчасын арзандатып берет окшойт. Өтө арзанга берди. Жанагы эле 4,5 километрге жүргөн 600 рубльге бердиле. 2.70 канча менен берген. Ama 1000'ge çeyin beriş керек эле да. Апыты менен бердиле. Ушул эле сумманы берип койду. 600'дü. 660 рубль oldu. Апыты да значит арзан берет экен. Апыты деген şoförlarga emas, barhılmaya ekan da. Ellerden polisasını oylagan ekan köylerdikçe. Ellerin köylük faydasını oylap çıkargan bu papuç. Oşu papuçini alбай koysa aylası çok bu, arka çok hiç. Variant çok bu, şunu alбай koyup kaç. Kim bilet tuğanlar şu an papuçini öçürüp koysak bolboydu özü jактан. Anam baygı papuçini çiğip kalgan bolsa dagı сөзсүз мажбурлап алдырат экен го. Айтмен акылы иш деген нерсе жок экен го папучиде. Ошондойбу? Ким билет тугандар? Кимде ким билген болсо айтып коюңуздар. Папучи болсо мен айтмен акылайын. Себеби эми алып кетип атканыңда башка жактан деле берип туруп ошону алып кетишиң керек экен да. Бирок акчасы, суммасы ошол эле бир инсандын эле акчасын берет экен да, жөнөкөй заказ кылган бир инсандын эле гана суммасын берет экен.
Адрес показывает. Просто у меня геолокация в другом месте показывает сейчас. А там надо просто поехать, и она выровняется. Ну, как бы догонится. Давайте попробуем. А как она... Да, нашел. Bir пайдалуу бир иштерди айта кетели туугандар. Кимдир бирөөгө пайдасы тийиши мүмкүн. Кимде ким Москва жергесинде, Москва шаарында иштеп жүргөн болсо, тиштерин оңдотом, тиш салдырамын, брекет, ошо лечение кылдырам дей турган болсо, биздин өзүбүз кыргыз бир туугандарыбыз бар. Кыргыз жигиттер бар, мыкты, жакшы. Тиштерди өтө сапаттуу, аябай бир жакшы салган бир туугандарыбыз бар. Ол керек болсо орустар деле келип, ушул жерге келип салдырып атат көбүнчөчү. Ошон үчүн туугандар, тиштериңизди оңдотуңуздар. Анан бир арзандатуулар болот. Ошол туугандар, ден соолуктарыңыздарга кам көрүңүздөр. Акчаны аянбай, тиштериңизди оңдотуңуздар туугандар. Обедти кылып, Аллах буйрса, обедти да кылдык. Эми кийинки заказды алып келип таштадык. Бат эле аркасынан сразу үзбөй берип атат. Ушундай болуш керек эле. Мен өзүм ойлонуп калдым, ошол жана январдан кийин, жаңы жылдан кийин, биздин жаңы жыл эмес, башка беркелердин майрамыдан кийин бир аз суздаганы анча деле билинген жок. Бирок заказ бергенинен айырма болду бир аз. Кээде 10 мүнөт, 5 мүнөт күтүп калган учурлар болду да. Азыр мына уже иш убактысы, иш күндөрү келди. Мына кече 8-ден кийин элдер баары жумушка чыккан, пробка башталды. А заказдардан бирок аркасын үзбөй берип калды. Б точкага адреске алып кетип аткан убакытта эле 1 километр, 1,5-2 километрге жетпей эле заказды берип атат да, үзбөй. Мен ойлоп калдым, мына ушундай эле менин приоритетим бир болгон себебинен күттүрүп берет абы деп. Ал көрсө уже кечиктирип бергенинен айырма болот экен да. Бирок коэффициент кадимгидей эле болуп аткан. Коэффициент кадимгидей жакшы эле берип аткан жана күндө. Жолдун ортосуна заказ бергендер бар аткан. Ошол азыр кийинки заказга келдик. Азыр алабыз кийинки заказды. Здравствуйте. Да, просто будет так удобнее ехать. Да, чем я вас там понял. объезд. Я вас понял.